Алымкул Үсөнбаев, төкмө акын, чебер комузчу, аткаруучу, кыргыз озеки поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, Кыргыз СССРнин эл артисти 1894-жылы Талас областынын Манас районунун Кара Арча айылында туулган. Ал алгачкы ырларын өзүнүн жеке турмуш абалына, махабат темасына арнап чыгарган. Анын талантына эл ырчысы төкмө акын Токтогул Сатылгановдун тийгизген таасири зор. Ал жаш ырчыга комуз чертүүнүн ыкмаларын үйрөтүп, күйлөрүнө ырларына ыр берген устаты болгон. Алымкул улуу акын менен бирге жүрүп, бирге ырдашкан чыгармалардын Токтогул менен жолугушуу, экинчи жолугушууңдуу алым сабак ырлары бар. Үсөнбаевдин насыят, арно, санат мүнөздөгү шахтерлорго, устага, энеге, түштүк туугандарга деген ырларын адамгерчиликтүү, адилеттүүлүк, эр жүрөктүүлүк, каармандык өңдүү сапаттарды айкалыштырылып, акыл-насаатын айткан. Андан озеки адабиятынын үлгүлөрү Саранжы Бөкөй, Кожо Жаш, Олжобай менен Кишимжан, Жолбарс минген киши аттуу дастандар да жазылып алынган.